Ассаламу алейкум, Умма Ньюс жана мен Айдай. Муфтияттын радиосу ишке кирди. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы өзүнүн жеке радиосун ишке киргизди. Буга чейин муфтияттын өзүнүн атайын радиосу болгон эмес. Азырынча радио онлайн режимде 24 саат бою иштейт. Бул радиодон дин аалымдарынын сабактары, карылардын Куран окугандарын угууга болот. Радионун мобилдик тиркемесин Play Market'тен Муфтият KG деп издеп көчүрүп алууга мүмкүн. Оштун мечиттеринде дааратканалар заманбап шартта жаңыланат. Аймактарды өнүктүрүү жылына карата Алай районундагы мечиттерде заманбап дааратканалар курулууда. Бул тууралуу Ош облусунун мусулмандар казиятынын Facebook баракчасында кабарланат. Жыл башынан бери бир нече мечиттер жана диний окуу жайлар заманбап үлгүдө жаңыланып, айрымдары капиталдык оңдоп түзүүдөн өтүп реконструкцияланды. Тогуз булак айылында жашаган элдин кайрылуусун эске алып, демөөрчүлөрдү табуу жолу менен мечиттин дааратканаларын заманбап шартта жаңыдан куруп берүү болууда. Даараткананын долбооруна ылайык ысык жана муздак суу шарттары да эске алынган. Буюрса, жыл аягына чейин дагы ондогон мечиттерде дааратканаларды жаңылоо пландалууда. Китеп сүйүүчүлөр үчүн Ирандын борборунда жакшы кабар. Анткени Тегеранда мобилдик китеп кафеси пайда болду. 3 жаш ирандык жигиттер мекендештеринин китепке болгон кызыгууларынын төмөндөп бара жатышына кабатырланып, Volkswagen T3 үлгүсүндөгү кызыл фургон сатып алышып, аны көчмө мобилдик китепканага айландырышты. Тегерандыктардын арасында бул өзгөчө китепкана бат эле оозго алынды. Бул жака келгендерге кызыктуу китептер гана эмес, ошондой эле чай жана таттуу нандар да сунушталат. Ал эми бул өзгөчө китепкананын куржунун байыткысы келгендер окулбай калган китептерин бул жака таштап кетүү менен ага салым кошсо болот. Данияда паранжа кийүүгө тыюу салган мыйзамга каршы акция өттү. Копенгаген шаарында 1000ге чукул аял коомдук жерлерде бетин кошо жаап жүргөн жоолук салынууга тыюу салган мыйзамга каршы акцияга чыгышты. Бул тууралуу эл аралык басылмалар жазып чыкты. Никап кийип жүрүшкөн аялдар мындай тыюу салуу алардын эркиндигин бузаарын айтышат. Эми кызыктуу маалымат. Куран окуунун организмге тийгизген кереметтүү таасирин билесизби? Анда сиздердин көңүлүңүздөрдү окумуштуулардын илимий изилдөөлөрүнүн жыйынтыктарына бурабыз. Окумуштуулар Курандын адамдын психологиялык абалына жана жалпы эле организмине тийгизген таасирин изилдеп чыгышты. Айрым адамдардын арасында Куран адам кайтыш болгондо же жаманчылыкта гана окулат деген жаңылыш түшүнүк бар. Ал эми ислам дининде кайсы гана күн болбосун Куран угуп туруу, ага ой жүгүртүү жана амал кылуу көптөгөн сабактарды таптырары айтылган. Окумуштуулар жүргүзгөн экспериментке 3 түрдүү адамдар катышкан. Биринчиси араб тилин билген жана Курандын маанисин түшүнгөн мусулмандар. Экинчиси араб тилин билбеген мусулмандар. Үчүнчүсү башка диндин өкүлдөрү. Бул изилдөөдө алгач адамдарга Куран аяттары угузулган. Эксперименттин биринчи баскычынан соң Куран уккандардын 97% тынчтандыруучу таасирди байкашканын айтышкан. Алардын бул абалы атайын аппараттын жардамы менен да текшерилип тастыкталган. Изилдөөнүн экинчи баскычында алар мындай бир амал-көйлүктү колдонушкан. Алар айтылышы жагынан Куранга өтө окшош адабий араб тилиндеги текстти түзүшөт. Катышуучулар бул текст менен Куранды айырмалай алышпайт эле. Адабий араб тилиндеги текст угуучуларга болгону 35% таасир этсе, Куран аяттары 2 эсеге көп, 65% таасир эткен. Ал эми Курандын маанилерин түшүнгөн топто анын таасири 97%га чейин чыккандыгы байкалган. Медиктер Курандын мындай таасирин тынчтандыруучу, ар кандай факторлорго дененин гиперсезимталдыгын азайтуучу гормондордун бөлүнүп чыгышы менен түшүндүрүшөт. Медицинада Курандын адам организмине жана психикасына тийгизген оң таасири мына ушундай жол менен илимий түрдө далилденди. Сиздер менен Умма Ньюс болду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.